Assalamu alaikum. Araşan suyucular, koy suyucular, çarbakerler, handaşlar, hamastarбы. Мынакей, сиздердин назарыңыздарда ат корум кыла турган 80 баш багылган козу сатылат. Бул жерде негизи 80ден көп, мондай жүнү кыркылгандар отдельно экен. Бирок баасы келсе аны деле сата берем дейт. Мына азыр ээси менен буларды сүйлөшүп аласыңар. Кулактуулары да бар экен. Азыр могу жүндүү козулар менен кепти баштайлы. Бул козулар Манас аэропорт жакта туугандар. Адреси Учкун айылы. Түптөс трасса менен келип, Учкун деген стрелкадан оңго кирип, айылдын акырына жетип туруп, анан солго бурулуп кете берет. Кыскасы ээсинин номерин экранга калтырып кетем, сүйлөшсөңөр локация жиберип коет. Бардыгы эттүү экен. Кааласаңар азыр сойсоңор болот, кааласаңар дальше ат корум кылып чоңойтуп сатсаңар болот. Тандамай жок, круг 20 миңден сурап атат экен. Бир аз сүйлөшүү жолу бар дейт, өтө көп эмес. Ошон үчүн кайрылсаңар болот туугандар. Сол тура мына карагылачы. Кандай эттүү. Союшка алып барбалы, үйүнөн союш сатам дегендерге дагы сонун мүмкүнчүлүк экен да. Мо жүндүлөрдүн баары семиз, ама кыркылгандар бир аз арыгыраак экен. Карагыла. Мындай божомол менен 100кө жакын окшойт бул жерде. Кочкор издеп аткандар, бир кородон оптом алам дегендерге мощный вариантта достор. Карагыла. Кочкор ат корум кылып жүргөндөргө да издебейсиң, чогултпайсың, ден соолуктары жакшы экен. Мурдаккан жок. Мен пока көрө элекмин, аразында болуп калышы да мүмкүн, бирок мен көрө элекмин. Пока жакшы, көргөнүм айтып атам туугандар. Жакшылап көз жүгүртүңүздөр. Бойлору деле 80ден өйдө башталат экен, 85ке чейин, 86га чейин. Арасында чоңдору да бар экен да. Чынында эттүү экен баары. Жайлоодон түшөрүмү? Жайлоодон түшөрүмү, сразу жайлоодон түшөрүмү. Ала өл де ашуусунда жайлоодо болуптур, бардыгы эттүү. Жем жейле экен, чөп менен эттенген. Ошондой достор, ээси менен сүйлөшкүлө, алгыла, мындай мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбагыла. Балаларын келишип алсаңар, оптом жүктөйсүңөр, кетип каласыңар. Жайыты да сонун жерде экен. Болот ушу дагы нормальный көрүнүп атат. Жүнү кыркылгандар кулактуулар экен. Ошо бөлөктөгенине караганда бир аз каны бар эмелер окшойт.